Тойбогон нәпсі бұл адамды ар кандай күнөөгө тыгат да. Адамдын нәпсisi жаман. Ошо тойбой турган болсо да каниет жок. $1 000 000 болуп туруп деле бирөөнүн 1000 сому болсо ошондон эле алгысы бар да. Ошол себептен бул тойбойт да бул. Миллиард деле буга аздык кылат. 2 миллиард деле аздык кылат. Канча көбөйсө ошончолук ач да. Ошончо каниет деген пайгамбарыбыз айткан го, бай болгонду каалайм дегенге жооп берген. Каниетти танда эң бай сен болосуң деген. Шаардын так ортосунда белгисиз жаран бычак менен өзүнүн тамагын кести. Бишкектин Айтматов проспектисинде белгисиз киши тамагын кести. Саат 16:30 чамасында жолдон өтүп бара жаткандар кайгылуу кызматкерлерине Айтматов проспектисинин боюнда белгисиз адам бычак менен басып жүргөнүн, өзүн өзү өлтүрөм деп коркутуп жатканын билдиришкен. Окуя болгон жерге кайгылуу кызматкерлери барышып, 25-30 жаш чамасындагы эркек киши тамагын кесип алганын көрүшкөн. Укук коргоо кызматкерлери тез жардам келгенге чейин медициналык жардам көрсөтүшкөн. Бишкектин Октябрь райондук ички иштери башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басарынын сөөгү табылды. Октябрь райондук ички иштери башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басары ботаникалык бакта асынган абалда табылды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 5 февралда аялы арыз менен кайрылып, 4 февралда болжол менен саат 10:00 1979-жылы туулган жолдошу чыккан бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Ал учурдагы милиция кызматкери болгон. Издөө иштеринин жүрүшүндө 6 февраль болжол менен саат 13:55 чамасында анын жансыз денеси ботаникалык бакта асынган абалда табылган. Денени кароо учурунда зомбулуктун белгилери аныкталган эмес. Териштирүү жүрүп жатат.